Кыргызстандын тоңуч президенти Аскар Акаев бүгүн Кумтөр иши боюнча күбө катары УКМКга суракка келди. Бул тууралуу Вести KG сайтына президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси Бекболот Талгарбеков билдирди. Анын айтымында Акаев суракка саат 10:00 келиши керек болчу. Биринчи президент УКМКнын имаратында канчага чейин болору белгисиз. Эскерте кетсек, буга чейин Вести KG сайтына Аскар Акаевдин Кыргызстанга келгени маалымдалган. Ал Кумтөр алтын кенин иштеткен компаниянын иши боюнча тергөө менен кызматташып жатканы белгилүү. Бир нече күндөн кийин ал кайрадан Москвага учууну көздөөдү. Буга чейин Акылбек Жапаров ар бир президент Кумтөрдөн үлүш алып турган деп интервью берген. Коомчулукта кайсыл бир деңгээлде талкуу орун алды. Көп өтпөй Аскар Акаев Москвадан учуп келип, УКМКга сурак берүүгө жетишти. Айрым билермандардын айтымында Акаев өкмөт башчы Жапаровдун үстүнөн көрсөтмө берип, былыгын ачып атканы распы. Оор айыптарды илдиби? Албетте тергөөнүн сырына жараша сурактын жүрүшү азыр жарыяланбайт. Дегенкиси Кумтөр чуулганы дээрлик президенттердин, көп чиновниктердин жүзүн ачууга, жазалануусуна жол ачат окшойт. Али кызыктар алдыда экенине бөркүбүздө ишенебиз. Билими тажрыйбасы жетпеген Орозайым Нарматова кантип депутат болот. Соц тармактарда оозун чоюп, акыл парасаты жетпесе да Садыр Жапаровго асылууну өнөр туткан Орозайым Нарматованы билесиңер. Бийликти сындайт десе эле айылдык ушакчы жеңелердин образына түшүп алып, этикага сыйбаган сөздөр менен албуттанат. Сын айтканга жараша өзүңдүн альтернативалуу сунушуңду билдир да, кайсыл бир көйгөйдөн, кризистен чыгуунун жолдорун демилгелеп, караңгыдан көз тапкандай жарык чачышың керек. Тилекке каршы Орозайымда андай сапаттар, балуулуктар таптакыр жок экен. Баткак чачыратуу, араздашуу, анан жеңил-желпи упай топтомой, ушундай жүрүшү менен бүтүн Кыргызстан партиясы аркылуу парламентке депутат катары өтүп, мандат алганы турат. Кайсыл жогорку окуу жайын бүткөнү, толук кандуу окуганы боюнча шектелип, тир укмуш кептер соц тармактарга тарады. Өзү жооп бергенин уккан жокпуз. Билими, тажрыйбасы жок болсо, тек гана бет тырмалык менен ажылдап, Facebook баатыры катары көрүнсө, иш жүзүндө кантип мыйзам жазат, парламенттин парасатын, деңгээлин ушуга окшогон чала сабаттар түшүрсө, акырык-какырык лакабына калышпайбы? Баса, бул айым миңге жетпеген добуш алыптыр. Эми ошону колго кылуу менен депутаттык креслону минип уят кылат го. Кой аксагы менен миң дегендей, артка тарткандар эми да арбыйт тура. Акыл чөйчөгүн толот бекен. Ай ким билет? Булак аргумент KG. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов Жанар Акаевга берилбей калган мандат боюнча пикирин билдирди. Жанар Акаевга мандатты эл берген, БШК эмес, тартып алганга негиз жок деп билдирүү калтырган Сулайманов. Эске салсак, 15 декабрда БШК парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып, Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна Токтобөбү Аргалчага мандат берүүнү чечкен. Жашаган ишинен ызы чуусу көп саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин башына кайрадан кара булут айланды. Бул ирет улуттук кардиология жана терапия борборунун кызматкерлеринин бир бөлүгү министрдин отставкасын талап кылып жатышат. Буга борбордун директору Акбай Сарыбаевдин кызматтан алынышы себеп болгон. Ал эми министрлик борбордо каржылык мыйзам бузуулар көп болгондуктан аталган жетекчи кызматтан алынганын билдирүүдө. 2021 жылдын октябрь айында Саламаттык сактоо министрлиги улуттук кардиология жана терапия борборунун ишмердүүлүгүнө аудит жүргүзгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында 15 пункттан турган мыйзам бузуу аныкталганы айтылып жатат. Аудиттин документтеринде Акбай Сарыбаевдин бир эле учурда эки кызматты ээлеп турганы, бюджеттик каражаттар натыйжасыз пайдаланылып жатканы жазылган. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу ички аудит башкармалыгынын жетекчиси Бек Ногойбаевдин айтуусунда, соңку 10 жылда улуттук кардиология жана терапия борборуна караштуу Кыргыз Индус борборуна Индиянын элчилиги $3 миллион жакын кайтарымсыз акча берген. Каражат максатсыз пайдаланып, Караколдогу лыжа базасына, циркке, ресторан барларга барууга, кымбат баалуу арак шарап сатып алууга жумшалган. Ошондой эле ушул акчалардын эсебинен Франция, Италия жана башка өлкөлөргө медицинага тиешеси жок сапарлар уюштурулган.
Ал эми Сарыбаев мындай айыптоого: министр Алымкадыр Бейшеналиевке менин ордум керек болуп атат. Аны менен сүйлөшкөндөр калып, тилин таппагандар жумуштан кетип атат. Бейшеналиев келгенен бери саламаттык сактоо тармагын оорутуп жатат. Мени Кыргыз Индия илим изилдөө борборунан 179 000 сом алды деп жазып атышат. Ал акчаны илимий консультация кызматы үчүн алгам. Аны айга бөлсөң 5 000 сомдон ашпайт. Директорлук кызматка айлык акы төлөнбөйт.